Урматтуу кыргыз элим, урматтуу шайлоочулар. 10 сентябрда Жогорку Кеңешке Ленин округунан жаңы депутат шайланат. Мен талапкер катары өз программам боюнча кыскача айтып берейин. Мен аны Бышык Кыргызстан деп атадым. Эмнеге? Оюмду түшүндүрүп берейин. 31 августта биз эгемендүүлүктүн 32 жылдыгын белгилейбиз. 1991 жылы биз тажрыйбасы жок, ишенчек эл болгонбуз. Ал кезде биз көп нерсени биле элек, түшүнө элек болчубуз. Ошондуктан каталар көп кеткен, көңүл чөккөн күндөр болду. Мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калбай, кетирип койгон учурлар көп болду. Бирок өткөн убакыт текке кеткен жок. Элибиз өз алдынчылыкка көндү. Жогорудан буйрук күткөн адатыбызды артка калтырдык. Турмушубузду, тиричилигибизди, кесибибизди өз тажрыйбабызга, акыл эзибизге, билимибизге таянып буруш болдук. Жетилдик, быштык. Кийинки кадам мамлекетибизди бышыктоо. 32 жыл бул өз алдынчылыктын жана жоопкерчиликтин үйрөнүү үчүн жетиштүү убакыт. Кыргызстан мындан ары болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбашы керек. Артыкчылыктарды туура пайдаланышы керек. Ресурстарын акыл эстүүлүк менен колдонуш керек. Өлкөбүзгө бышык болуунун заманы келди. Программамдын негизги идеясы ушунда. Сунуштарымдын бири бул Жогорку Кеңештин өзүнө тиешелүү. Элибизде депутаттарга болгон ишенимдин төмөн экенин, кылган иштерине ичи чыкпай жатканын баарыбызга маалым. Ошондуктан менде мындай сунуштар. Депутаттарды чет өлкөгө ар бир кызматтык каттамы боюнча милдеттүү отчет берүүнү киргизүү. Депутат кайсыл жерге барганын, кимдер менен жолукканын, эмне маселени талкуулаганын, кандай жыйынтыкка жеткенин, кандай долбоор, технология жана инвестиция алып келгенин Жогорку Кеңештин сайтында маалымдалсын. Чакырылыштын соңунда ар бир депутаттын милдеттүү жыйынтыктоочу отчетун киргизүү, видео жана түзмө түрүндө жайгаштырылып турсун. Аталган отчетту жарыялабай койгон депутаттарга кийинки шайлоого талапкер болуп катышуу тыюу салынсын. Мамлекеттик тарабынан каржыланган бекерпоздукту токтотушубуз керек. Депутаттардын Жогорку Кеңештик профилдик комитеттерине иштөөсүнүн көзөмөлгө алуу бул чара парламенттин өндүрүлгөндүгүнүн жогорултат жана курулай популизмди азайтат. Экинчи чоң багыт бул мамлекеттик саясат жана өнүгүүнүн багыты. Мөөнөттүн аныктоо биринчиден 100 жылда Кыргызстандын болгон ийгиликтери жана утулуштарын талдап алуу. 1924 жылы Кара Кыргыз автономдук облусу түзүлгөндөн тарта ушул күнгө чейинки басып өткөн жолун карап чыгып, ар бир 10 жылдыктын кошкон салымына сереп кылуу. Экономикабызда, маданиятыбызда, билим берүүдө, саламаттык сактоо жана башка тармактарда экинчиден өнүгүү жана мамлекеттик башкаруу боюнча улуттук диалогду уюштуруу. Ар кайсы өлкөнүн жана кесиптин өкүлдөрү болгон төбөсү көрүнгөн адистерди тартып, алардын мээ чалгындоо аркылуу жакшы сунуштарды жана долбоорлорду чогултуу. Алардын арасынан эң пайдалуу, натыйжалууларды тандап алуу. Үчүнчүдөн, өнүгүүнүн узак мөөнөтүн стратегиялар менен чектелбестен орто мөөнөттүк пландарды жана отчетторду киргизүү. Чиновниктердин жайына койсоң, алар 2040-2050 жылга чейин пландарды түзүшөт дагы тынчып калышат. Ага чейин ким бар, ким жок, ар бир жетекчи кылган иши жана анын жыйынтыгы боюнча жакынкы арада жооп берерин билсин. Төртүнчүдөн, бардык тармактардагы кесиптердеги жана адистерди камтыган улуттук кадрдык резерв түзүү. Анын ичинде Кыргызстанда тургандарды гана эмес, чет жака чыккандарды дагы кошуу. Мекендештерибизге өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошууга мүмкүндүк ачкан системаны иштеп чыгаруу. Алар бизге жаңы заманбап билимди, технологияларды, байланыштарды жана инвестицияларды тартканга колдоо көрсөтүшөт. Эгерде сиз менен колдоо берсеңиздер, анда мен ушул чакырылыштагы мөөнөттү бүтөөргө чейин аталган сунуштарды жылдырууга 3 жыл убакытта ээ болом. Мен ушундай убакытка ишке ашыра турган реалдуу жана конкреттүү план түздүм. Кыргызстаныбызды бирге бышыктайлы. Уважаемые избиратели, друзья, 10 сентября пройдет голосование на выборах депутата Жогорку Кеңеша от Ленинского округа города Бишкек. Я выдвигаюсь кандидатом и хочу рассказать вам о своей программе. Она называется «Зрелый Кыргызстан». Почему? 31 августа мы будем отмечать 32 года со дня обретения независимости Кыргызской республики.
Тогда, в 1991 году, наш народ был неопытным и наивным. Тогда мы много не знали и не понимали. Поэтому были ошибки, были разочарования, были упущенные шансы. Но это время не прошло даром. Граждане научились самостоятельности. Мы больше не ждем указания сверху. Мы строим свою жизнь, свое образование, карьеру, опираясь на собственный опыт, разум и логику. Мы стали взрослее, мы стали зрелыми. Следующий этап – сделать зрелым наше государство. 32 года – это достаточный срок, чтобы научиться самостоятельности и ответственности. Кыргызстан больше не должен упускать свои шансы. Он должен правильно использовать свои преимущества, разумно распоряжаться имеющимися ресурсами. Для нашей страны наступает время зрелости. Это основная идея моей программы. Первый блок моих предложений касается Жогорку Кеңеша. Мы все понимаем, что уровень доверия к парламенту очень низкий, а качество его работы не удовлетворяет многих граждан. Поэтому у меня следующие предложения. Ввести обязательные отчеты депутатов по заграничным поездкам. Обязать их дать на сайте Жогорку Кеңеша информацию, куда и зачем ездили, с кем встречались, что обсуждали, каких результатов добились, какие проекты, технологии, инвестиции привезли. Ввести обязательный финальный отчет депутатов в конце созыва. Его надо опубликовать в видео в письменной форме в открытом доступе. Тех депутатов, которые не представят в открытом доступе свой отчет, не допускать на следующие выборы. Усилить контроль над работой депутатов в профильных комитетах Жогорку Кеңеша. Это повысит эффективность работы парламента и уменьшит популизм. Второе направление – это государственная политика, планирование, развитие. Первое. Произвести анализ всех успехов и неудач за 100 лет развития Кыргызстана. С 1924 года, когда создали Кара-Кыргызскую автономную область, и до сегодняшнего дня. Надо проанализировать, что было сделано в каждом десятилетии в экономике, в культуре, в образовании, в медицине и в других сферах. Второе. Организовать национальный диалог по вопросам развития государственного управления, привлечь лучших специалистов из разных стран и профессий и устроить мозговой штурм, чтобы выбрать из предположений перспективные идеи и проекты. Третье. Установить среднесрочный порог планирования и отчетов по вопросам развития. В советское время это были пятилетки. Сейчас чиновники стараются утвердить планы на 20-25 лет вперед, откладывая отчет по своей работе на потом. Нужно установить такие сроки, чтобы все чиновники знали, что результатом их работы спросят уже скоро. Четвертое. Создать национальный резерв кадров по всем отраслям, профессиям и специальностям. Включить в него не только тех, кто живет в Кыргызстане, но и тех, кто уехал за границу. Разработать систему, которая позволит соотечественникам вносить свой вклад в развитие страны. Они помогут нам получить новые знания, технологии, связи и инвестиции. Если вы меня поддержите, то я буду иметь примерно 3 года до конца срока нынешнего созыва Жогорку Кеңеша, чтобы продвинуть эти предложения. Я подготовил реальный конкретный план работы, который может успеть выполнить за это время. Построим зрелый Кыргызстан вместе.